Саламатсыздар бардактуу телегөрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мынакей келиңиз сырдашабыз көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Ошондой эле ушул программанын чыгармачыл жамааты бүгүн биз өзгөчө таланттуу инсандын үй бүлөсүндө конокто отурабыз. Ал эми бул ким деп сурап аткандар болсо, биздин көрсөтүүбүздүн аягына чейин олтурсаңыздар, бир кызыккан кызыктуу суроолор менен маекке күбө болосуздар. Көрсөтүүбүздүн конокторун тааныштырып өтсөм, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ошол эле учурда Ош улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси жана актер биздин Талантбек Апиев агайыбыздын үйүндө коноктобуз. Ошондой эле албетте Талант агайыбызды дайыма жандай чаап, ийгилигине ортоктош болгон, өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөк болгон мына ушул Талант агайыбыздын жубайы режиссер Назгүл Мырзаханова эжекебиз менен чогуу бүгүн кызыктуу маек курабыз. Көтөр басты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын, кан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге, ай ааламга тийишкен, байкуш болбо, башты төмөн ийипсен. Бизге теңир берген улуу тоолорду, бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Күн кылбасын, келген кеткен коногу, кыргыз кызы баркы күндөй жогору. Ажигиттер, мырзасыңар ар бириң, Тексиз, нарсыз, кул жүрүштү коелу. Агай, ушул жетишкен ийгиликтердин жана айтып өттүм, баарысы эле жөн келе бербейт. Биринчиден бул ар бир чыгармачылык адамга бир эң башкы нерсе жараткандан, Кудай Тааладан берилген бир өзгөчө нерсе болсо керек. Ген деп коебуз го. Ошол мисалы ата бабаларыңда болсо, ошол өнөр келип сага дагы жукса керек. Бирок адам ушул, мен ойлойм, бир атак даңк үчүн же болбосо бир элге таанылайын деп атайын жасабаса керек. Негизи мен ойлойм, ошол өзүң жакшы көргөн кесипти биринчиден туура тандап алсаң, калганы өзү каалаган, жакшы көргөн, сүйгөн иш менен алегди болуш керек да, алакты болуш керек. Бирөөнүн айткан сөзү бар эле мындай: эгер жакшы туура кесибиңди тандасаң, аны иштеп деле кереги жок деп. Ал иш катары болбойт, сен кандайсың өмүр бою мындай. Сени жетелеген, сени умтулткан же болбосо жана неменин сөзү бар. Ефрос деген бир орустун мыкты режиссеру. Репетиция моя любовь деп, өмүр бою биз айрыкча театрдагы адамдар көпчүлүгү кандай биз фанатпыз же ошо театрга байлангандан кийин кете албайбыз деп. Ал кете албагандын себеби ошол эле. Өзүң ишиңи жакшы көрүп, өмүр дагы күн дагы өтө берет, ошонун артынан сен. Мына сиз айтып атпайсызбы, ошол ийгиликтерге жетүүнүн негизги башаты ушул өз кесибин туура тандоо дегениңизге кошулам да, агай. Күчтүү мырзанын артында күчтүү айыл турат деген сөз бар да. Үй бүлөдө оңой эле болсо керек сиздерде дегиле мындай. Себеби бири-бириңизди жан сөздөн түшүнөсүздөр. Кайсыл маселе жаралып атат, аны чечүү деле менимче кыйынчылыкка турбаса эле, кандай дейсиз? Жумуштагы абалыбыз деле, үйгө келгендеги абалыбыз деле эч айырмасы жок биздики. Ошол жумушубузду да үйдөн сүйлөшөбүз, үйдөгү ишибизди деле, бирок үйдөгү ишибиз ал жакта жумуш менен аралашып деп айта албайм, себеби үйүбүз биякта эле калып калат. Биз ошол жакта келген нерсебизди ушул жерден деле уланта беребиз. Үйдө деле, агай үйгө келгенде деле режиссер боло береби үйдө? Ооба болот. Көбүнчө ой бөлүшүп, ошол талашып тартышабыз. Башкача айтканда, иш бүткөндөн иш бүтпөйт да, үйгө келип деле улана берет. Өзү да кээде айтып калат. Кечинде эле ушул жөнүндө сөз болду эле. Мен сенин көлөкөңдө калып аткан жокмун депчи. Сен бир илгери жана Андабековдун байбичеси Койсун Карасаатова. Андабековго эмгек сиңирген артистти берип койсо, чаң салып театрды муну. Кантип буга менден мурда берип атасыңар? Буну артист кылып мени үйрөткөн деп. Аны
чыгармачылыкта кээде ошол кечинде эле бир топ өзүнчө капаланып мен сенин тениңде калып аткан жокмунбу деген ойлор кээде мындай да. Театрда ооба режиссер өзү чыгарма, анан мен көркөм жетекчи болуп театрда ишибиз экөөбүз жалпы баягы муж и жена одна сатана дегендей болуп бир ой бир пикир менен иштеп чогуу жүрүп чогуу анан кээде бул иштеп атса мен ишине аралашып кетет экенмин да. Кирип элечи кошо жардам бергин келип аны. Бирок бизде баягы театрдын этикасы боюнча ал бул өзүнчө личность, өзүнчө адам, өзүнчө бир сүрөткер, художник, режиссер дегендей бул өзүнүн жасап аткан нерсесине кээде мен баягы общий иштин кызыкчылыгы үчүн кийлигишип кетет экенмин да. Бул муну десем бунун жасап аткан нерсесин колунан ала калгандай болуп калат экенмин да. Анан кечинде ойлоп көрсөм негизи баары бир чын дилиңен аны жардам берейин деген ниетте кыласың. Бирок ал негизи кээде ошол ооба кабыл алган мисалы артисттер иштеп атса анысын деле туура түшүнөм, бул адамдыкы. Мага караганда канча жылдаган көйнөктү мурда жыртты. Иштөөдөгү опыту канча деген опыту көп, тажрыйбасы көп. Ооба. Анан мен эми бул адам практик. Ушунча жылдар менен практика жүзүндө. Мен болсо теорияны жакшыраак. Эми көп чыгарма окуган, айтып өзү мурда айтып кеткендей, муну коелу репертуардагы мындай бай болсун, мындай чыгармалар болсун деп өз оюмду дагы туура мен таңуулаган деле учурум келет. Учурум болот. Анан өзү айтып кеткендей үй бүлөдө чын ишти дагы өтө бурна обсуждать этебиз да. Өтө талкуулайбыз. Күчтүү. Мен ойлойм да, ийгилиңиздердин дагы бир сыры ушул болуу керек. Мисалы башка коллегалар менен жумушта саналуу убакыт гана чогуу отуруп сүйлөшүп анан таркап кетет дагы, идеялар ишке ашуусу бирке кечеңдейт. Сиздер эми чогуу жүргөн үчүн үйдө дагы ошол нерсени талкуулап отуруп батыраак ишке ашса керек дейм да. Ооба, туура. Ошону талкуулаган боюнча жумушка барабыз. Ошол эле нерсебизди бүтүрө албасак, кайра эле машинада да келаткандагы үйгө да келип алып, балдарыбызды садиктен алып атсак, бала бакчадан алып атсак деле, кайра келип алып деле ошону уланта беребиз. Ошонун аягына чыгышыбыз керек да. Негизи чыгармачылыктын өзү талаш, тартыш, тартыштан, талаштан тактык жаралат дейт да айрыкча. Демек, Назгүл эжеке канчалык бир деңгээлде атаандашы болот экен да? Же жокпу? Бул адамда жокко, бирок менде бар экен да. Себеби жана андан мурунку жерден бул киши айтып кетти го, жанагы ийгиликтин сыры эмнеде дегенде, ал туура кесип тандоодо деп. Ошого да мен дагы өзүмдүн дагы оюмду кошумчалап кетким келет. Ал жанагы бала кезден кыялданабыз го. Ошол кыялды, ошону кыялды да туура кыялданыш керек деген нерсени мен ушунча жашка келип, мен ошого өтө ишендим ошол нерсени. Туура кыялданып, ошо кыялыңды максат кылсаң ошону, ошого жетүүгө болгон күчүңдү жумшашың керек да. Турмуштан алган тажрыйбаңды, алган билимиңди бардыгын кошуш керек. Жан дүйнөңдү кошуш керек дагы, дитиңди бардыгын кошуп туруп, ошого алга жөнөш керек да, ошо максатыңды көздөй. Эч бир артка тартпаган боюнча жөнөш керек. Бала кезинде кыялданган нерсем азыр орундалып отурат да, ошолчу. Демек сиз бала кезде сөзсүз сурайм да ошо. болууну, режиссер болууну кыялдангансыз. Ооба, кыялдангам. Мен кичинекей кезимде эле сүрөткер агайыбыз бар эле, кол эмгек сабаган. Назгүл, сен ким болосуң десе, ошол жерде мен 2-чи класста элем. Ошондо эле 8 жашта экенмин ошондо. Мен актриса болом десем, ой, эми айыл тоонун эле кызымын да мен. Мен эми Суу Самыр өрөөнүндө, ошо Тунук айылында чоңойгом. О, сен актриса болосуң, турбайсыңбы? Ушул нерсени биринчи жолу угушум деп, ал менин ошо кыялым дагы өркүндөтүп койду да. Ага жараша мен өзүм сүрөттү да жакшы тартат элем. Себеби мен атам дагы, апам дагы сүрөткөр, атайын сүрөткө тартпаса дагы, апам шырдак бир нерселерди жакшы жасайт эле. Оймолорду, ооба, кантип түр бергенди, жана кийиздерди, ала кийиз бүт баарын жасайт эле. Атам болсо, ошо бизге атайлап мындай май боек менен сүрөт тартпаса дагы, ручка менен эле, карандаш менен эле
ар түрдүү нерселерди биз үчүн, балдар үчүн, же болбосо өзүнө керектүү нерсени сандардан курап бир нерсе кылып жасап коет эле. Бизде мага дагы ошол келген да. Мен өзүмдүн 9 үй бир тууган болсом, ошонун 9 тең бала кезибизден сүрөт тартат элек баарыбыз. Ошонун ичинен экөө сүрөткөр болду, бирөө художник керамист агам. Иним художник болду, аниматор болду. Сиз режиссер болдуңуз. А мен ошону тандадым, ооба. Менин сүрөт тартты, азыр деле мындай окшоштуруп тартып берем, себеби тартпайганга колуң көнбөй калат экен. А бирок ошол нерсе менин жадымда кала берди да. Демек, максатты ошондой койсоңуз, сиз келечекте ушундай жолдошум болот деп Талант агайдын да сүрөтүн тартчу белеңиз? Ал дагы ошол кыялга байланыштуу. Ушундан көп жыл мурун, ошол сөзүңүзгө деле жооп берип кете берем. Көп жыл мурун ушул адамдын сүрөтүн көрдүм эле. Кокустан эле. Анда мен өзүмдүн группалашым өтүп кетти, ошол Камат Касанов деген. Мындан 15 жыл мурун да. Ошол киши, ошол жигит, ошо келип туруп анан кийин сүрөткө түшүп келиптир. Анан кийин биз ошол Вайлга, Ташкентке барып окушуп келишкен экен. Ошондо могул ким десем, кимдер барды сен менен десем, бул барды. Анан кийин деп бул ушул адамдын анда жаш кези, жигит кези. Анан бул ким десем, ошол Ош драма театрынын Оудутун башкы режиссеру Талант Апыев деди. Бирок ал ысымы жадымда деле жок. Жакшынакай жигит, жакшынакай жигит экен деп койдум да. Ага кызыкпай эле кой дейт. Анда селки кезим менин деле. Кызыкпай эле 3 баласы бар деп коет ал. Деп анан кийин бүт ошол боюнча калды. Бирок ошондо көз алдымда тартылып кала берди да ушул адамчы мисалы. Кагазга Түшүрбөдүм. Ошо мен сүрөт тарткан нерсем жок деп атпаймынбы? Ал бирок ошондой бир анан өйдө турмуш тагдырдын ушундай шарында аргасындай нерселерге туш келдим дечи. Ошондой кезде ошол кайра эле кыялдагы нерсе ошондой болгон, үй бүлөнүн ээси ошондой болсо деген нерсе кала берсе, ошо кыялымдагы нерсе. Тагдыр буйруптур ушундай болгон. Ишке ашты. Ишке ашты. Ооба. Көптөгөн иш-чараларды баягы уюштурууда сиздин эмгегиңиз аябай зор. Билебиз, эми Ош облусунда, облустук деңгээлде эмес, бүтүндөй кыргыз журтчулугун дүйнөгө тааныткан Кырчын деген эң сонун долбоор жакшы бир ордуна коюп, иштелип калганы жакшы нерсе болду да, көпчүлүккө дүң болду бул. Ишмердүүлүгүңүз жөнүндө ой бөлүшүп кетсеңиз. Ага чейин эле өзүңүздөргө белгилүү, мына мен 95-жылы Ошко которулуп келдим, театрга башкы режиссер болуп. Ошондон баштап мына шаарда, облустта өткөн иш-чараларга катышып, режиссерлук кылып жүргөнмүн. Андан Ош 3000де чогуу иштеп калдык, айда да режиссерлук кылып. Анан Кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгында ошол иш-чарада дагы режиссерлук кылдым. Ал Кырчынга катышып калган себеби бул Алтынбек Максутов, ошо башкы режиссер, ошого тапшырылган экен бул иш. Ошол киши мурда эми алар биз почти чогуу окуп калдык да, алар Москвада, биз Ленинградда. Ошол өзү звонок этип, иштеп бере аласыңбы, бошой аласыңбы деп чакырды. Мен макул болдум, себеби андай жакшы иш-чара, кыргыздын аброюн көтөрө турган, экинчиден чоң масштабы боюнча да чоң. Анан макул болуп, ошол сценарий жазылгандан баштап, жаздан баштап ошо күзгө өткөнгө чейин иштедик. Ал жерде жалгыз эле эмес, ал жерде чоң команда иштеди. Бир команда ошол жана Ат майданында өткөн, ипподромдо өткөн чоң иш-чарада болсо, ат оюндары боюнча, кийинки Кырчында өткөн жанагы театралдык көрүнүштү жалпы ошолго мен режиссерлук кылдым да. Биз аякта азыраак эле адам иштедик, балетмейстерлер болду, анан менин 2 жардамчым болду, көпчүлүк күч бер жакка жумшалды. Бирок мен ойлойм, эми канчалык деңгээлде ал ишке ашты,
аны көрүүчү элдер, өздөрү көрүүчүлөр баасын берди. Азыр жеңебиз мынакей чыгармачылык менен театрда чогуу деп атасыздар, анан үйдө да чогуу көп нерсени жазса болот. Анан аял заты катары мисалы сиз кандай деп ойлойсуз? Үй бүлөдө кандай ата, кандай жар дегендей ошолор жөнүндө сырдашпайлыбы? Ооба. Жакшы жактарын айтсаңыз. Жакшы жактары. Эч бир жаман жагы жок. Ачык эле айтканда. Идеал болгону кандай? Мээримдүү ата. Кичинекей жаңы төрөлгөн баласынан чоң баласына чейин мээримдүү ата. Эч бир камкор ата, камкордугун эч бир жоготпойт. Жолдош катары менин ишимдеги да партнерым, турмуштагы да партнерым камкор күйөө, мээримдүү, жаракер күйөө. Жакшы, өтө боорукер күйөө. Көрсөтүү, мен азыр съемка тартам деп келип, ошолор жөнүндө сурайм десем, коррупция кылып сизге паралап койгон окшойт ага. Бар жок эле идеал болуп кетсе анда кандай болду? Жок, ошол именно ошол паралаган жагынан жок бул. Паралаган жагын өзүнүн мээримдүүлүгү менен алат. Мырзалардын көңүлүнө барчу жол ашказан аркылуу өтөт. Жеңебиздин ашканадагы ишмердүүлүгү, режиссердугу канчалык деңгээлде сиз айтып бериңизчи эми? Кээде ойлонуп кетем да. Үйдөгү ашканадагы ишмердүүлүгү жөнүндө. Кээде эксплуатация болуп атабы депчи. Бул чогуу көз иштеп келсек, анан кайра келип алып үйдө баардык кайра экинчи жумуш башталса, анан кээде ойлоп коем, кичине эксплуатация болуп аткан жокпу депчи. Дайым эле аял катары биздин кичинекей балдарыбыз да бар азыр. Бала бакчада болуп атпайбы? Кичинекей бир 4,5 жаш, бирөө 3 жаш кызыбыз. Балабыз 4,5 жаш. Алардын түйшүгү дагы ыртып да, аларды да убак жуундуруп, кийим кечесин жууп, анан дагы негизи баягы анекдотто айтылгандай, аялды бардыгын идеальный жасап туруп, ушуга жараша бир 5-6 кол эле жасап берип койсо. Бирөө менен бардык. Негизи бул акырын бардык эле бардык болбосо көпчүлүк аял затына таандык болсо керек, аялдар бардык нерсеге үлгүргөнчү. Анан жана тамак жагынан суроо болуп атпайбы? Ашкана жагы. Ашказан аркылуу депчи. Ушуга үйлөнгөн толуп кеттим, мындай нормальный эле жигит элем мындай. Мен кээде башында эскертип айтчу элем, мындай ченеп салсаң, канча салсаң ошончо жей берет экенбиз депчи. Биз сахнага чыгып чыга турган адамдар кичине. Бир жолу негизи эле түштүктө 1-2 бар да. Ошто немеден Оштон барып калдык. Бишкекте шаардык театрдын Айгүл Умралиева деген эжеке эл аралык театр фестивали өткөрүп атат. Япониядан келди театр, башка Ташкенттен жана Илхом театры келди, бир группа чоң. Ошондой эл аралык театр фестивалын өткөрүп атат. Анан бул жактан жана Алай театрынын директорлорунда Жалил аке Жусупов. Экөөбүз анан ачып эле кирип барсак, ооба, ошол жерде отурган экен Бишкек. Ош келди дейт. Кече эле бир жигитибизди обсуждение кылып аттык эле. Ушул театр жөнүндө ФСБК оюн чыгарыптыр да. Театрды жаап деле койсом эмне болот депчи. Ал эми театрдын адамы ошентип, башкача айтканда мындай грубыйраак формада айтканда өзүнүн ичкен кудугуна өзү түкүрүп атпагандай болуш керек да. Анын или себебин, жөнүн тактап айтыш керек. Болбосо анан жөндөн жөн эле өмүр бою ушу менен балдарын багып, же болбосо ушул кыргыздын театрынын атын чыгарып келаткан адамдар бар да. Вроде театрдын адамы, театрга керек адам, театрдын адамы. А бирок театрды жакшы көрө албайт. Илгеркидей, хотя биздей болуп жакшы көрө албаганына өкүнөсүң да. Туура айтасыз. Деги эле чыгармачыл инсандардын үй бүлөсүндө артистизм керек болот бекен? Мен ушул жөнүндө сурайынчы.
Актерлык баягы сахнада канча мынча артисттик чеберчилик жашоодо керекпи, кандай? Сиз кандай деп ойлойсуз? Жок, жашоодо кереги жок дейм. Ал жасалмалык да. Жасалмалуулук. Анан бирок кайсы бир жерден бир ишим оңунан чыгып кетсин деген аракет кылган нерседе керекпи деген ага бардык маданиятты түшүнгөн, ошол этикасын жакшы билген нерсе ошол жардам берет. Эми көрүп жүрөбүз, кээде угуп да калабыз илгери. Арсен Умуралиев деген улуу артист бар эле. Өзүнчө театр ачып, азыркыга чейин театр Бишкек шаардык театры болуп атын алып жүрөт Арсен Умуралиевди. Ал киши пайдаланчу экен. Бригадир болуп, ал мезгилде гастролдоп жүрүп, анан кээде опузалап, телефонду алып звонтот. Вай, мынау башкарман кабыл албай атат мени. Не деп коеюн деп сүйлөшүп койсо, башкарма күлүп атып, чын артист экенсиз, болду, баарын жасап беребиз. Көрсө иштебеген телефондон звонт этип сүйлөшкөн экен. Андай жашоодо көп учурда кандай десем, актерлор ошентип бир ситуациялардан чыгып кеткенге, же бир ойноп ошентип кандай жашоодо болуп калышы мүмкүн, бирок негедир менин башыма андай бир роль ойнош, бир нерсе кылыш келген жок да. Ал бирок колуңан келиши мүмкүн, бирок кандай десем, бирөөнү кандай кээде розыгрыш кыласың бирөөнү, андай тамаша иретинде болушу мүмкүн, бирок ал чыныгы жашоодо роль ойноп, кандай десем, ага адамдык нерсең дитиң барбаса керек. Бирок актерлык нерсе адамга бир нерсени берди, мындай, кандай десем, тартынбаган эркиндикти, боштукту. Кайсы чөйрөгө барсаң, мисалы, ошол чөйрөдө кирсең, неден кээде Бишкекке барсаң, ошол чөйрө менен сиңишип, сени аралашып, жакшы көрүп, дагы узагыраак созулса, же болбосо мурда Бишкекке каттаганда талашат эле шофёрлорчу. Барып келгенче анекдот айтып берет депчи, шофёрду уктатпай жолдо. Келиңиздер анда кызыктуу маек болду. Жана мен айтып аткандай, көпчүлүк эле талант агайды жетекчи катары, анан актер катары тааныйбыз, анан өтө аз сүйлөгөн киши катары билчүмүн да талант агайды. Бирок эжеке агайдан да аз сүйлөй турбайсызбы сиз? Кылычты балаң алып кел. Жакшылык менен бөлүшө албасаң, баланы ортосунан тең экиге бөлүп беребиз. Бөл. Жок. Эмнеге? Мен падышаны айтканына кошулам. Баланы тең бөлөбүз. Сага да жок, мага да жок. Жок! Meni geçiriniz. Ben canlara ettim. Alsın balonu. Bala duymaz. Tokta. Баланын чыныгы энеси бул. Анткени чыныгы эне гана баланын өмүрүн тилейт. Дайыма жакшылыкта жүз көрүшөлү үйүңүздөргө амандык тилейбиз. Эми учурдан пайдаланып, силердин командаңарга ыраазычылык билдиребиз биз үйлөрүбүздүн атынан. Анан жалпы мынау элибизге, журтубузга тынчылык, аманчылык каалап кетем. Жаңы жыл келатат, ушул жаңы жылда бардык жаңыланууларды каалайт элем эли журтубузга, баарыбызга. 29-30-унда бир жаңы жылдык жалпы театр коллективи бир ыр күлкү тартуулайлы деп концерт даярдап атабыз. Ошого да чакырабыз, себеби эл көптөн бери мына үйгө камалып, концерттерге да барбай, театрлар жабылып, ачылбай калды эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгып олтурат. Албетте жаңы жылда жалпы кыргыз журтчулугуна жакшылыктарды каалайбыз. Келе жаткан жылыбыз өзү менен кошо кут берекени, ыйман абийирди алып келген, кыргыз үчүн дегеле кылымдарда кайра келген эң бир сонун алтын доорго туш келели деген жакшы тилекти айтат элек. Кайрадан көрсөтүү аркылуу жолугушканга чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.